Assalamu alaikum ardaqlı bizim kanalın görüşçülері, fermerler, amansızdarбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздерге сатыла турган чоң кочкорлор жана жаш кочкорлорду көрсөтүп беребиз. Биринчи монда эки чоң кочкорду көрсөтөбүз. Күзгүгө даярдыкты көрө бериңиздер, ушундай кочкорлорду алып багыңыздар. Эки кочкор боюнча тез маалыматты бере беребиз. Кана жактырганда болсо көрүңүздөр. Биринчи мына светлый кочкордон баштайбыз. Широкий дедиңиз, Широкий баласы. Линия Широкий. Широкийдин баласы экен мына, жаш кочкор. Неме. Расы жетилген кочкор мына. Өзү негизи мыногу айланасы чаң болуп, пескаблок болуп, бозгунтул болуп көрүнүшү мүмкүн. Негизи өзү аябай денеси мандариновый, баштары агыш, кулактары агыш, колтук киндик тараптары аябай агыш кочкор. Жашын кандай дейсиз? Жашын билбейт экенмин, Широкийдин баласы да, канча жашта экен. Төгөрөк да тиш, Төгөрөк. Болду, төгөрөк. Тиш жарган, төгөрөк, тиштери толук чыккан кочкор да бул мына. Мына жактары, баш жактары көрүнүшү ушундай. Параметрин кулагын ылдыйлатып алың, Одан кыскартып чыгат. Муну эттен мындай кылып тур. Кочкор мына. Канча экен? 20. Ушундай, ели мына. Так, параметр мына могул жерден ушинтип коюп өлчөнүп атат. Колуңда алып 98. Подметр, 99 подметр. Болду, ушул кочкор мына. Тишин ачып көрсөтүп коелу, тишин ачып бериң. Ушул кочкор мына төш жактарын көрүп алыңыздар, светлый козу берет. Мына тиштери мына көрүп атасыздар, мына тиштери. Боковой өзүңүздөр чөптү кылып калдыр да. Мына. Болду, көрүнүр. Бул кочкорду 300 000 сом деп атат. Широкийдин баласы. Широкийдин баласы болсо, демек Тимур Байкенин коросунан чыккан болот, Тимур Турумбетов барго. Өзүңүздөр ал кишини тааныйсыздар, угуп жүргөнсүздөр, Широкийдин түздөн-түз баласы экен. 300 000 сом деп атат. Светлый кочкор, козулардын светлый берип келген дейт. Так, мынабычы? Гисар. Гисар, Жиликтүү кочкор экен, Жана тишин экөөбүз көрдүк, Тишин жаңы эле сайды. 8 жаңы эле сайып тур. 3,5 жаштагы кочкор экен да, примерно. Так, куйруктарын көрсөтүп коеюн. Мына, разрез менен экен, Муну эрте кырып коюптур да, пух басып тур. Пухтун астында жүн мына саргарып көрүнүп турат, Так, келип көрө бересиздер. Бул Ленскийде турат, Кордайдын өйдө жагында. Ленский дегенди билесиздер, Алматинка менен объездной ылдый. Так, параметрлерин өлчөп бересиз, кандай кыласыз? Так, коңколуу кочкор экен, 18 экен да? 18. 18. 96, 97, 96. Экөө почти бирдей эле кочкор экен, Бой параметрлери менен, мындай. Почти бирдей эле кочкор экен. Бойлору, немелери. Кана бери тартып коюңуз башын, коңколорун көрөлүчү. Мунун баасын канча коет экенбиз? 100 000 сом, Мунун баасы 100 000 сом. Ушул эки кочкор сатылат. Азыр жаш кочкорлорду көрсөтөбүз. Ленскийде келип көрөбүз. Муну жетелеп койчу. Бул жоош кочкор аябай. Уруктукка көп иштеген кочкор. Симпатиясы бар, көрдүңүздөр мындай. Болду, кайтара, тарт. Ана. Мунун куйругу, мына жашы чоң кочкор болсо дагычы, өтө тиң эсептелинет да мына куйрукчу. Мына турганда дагы сочный мына тиң тартылып турат да. Анча-мынча мунун жашындагы кочкорлор куйругу мына шалпый бош болуп калат. Мисалы, наркыга салыштырып көрүңүздөр. Мисалы, мунун 2-4 киши убагында куйругунун кандай тик болгонун, тиң болгонун эмелестетип коерсиңиздер, Куйрук экстерьерге иштейм деген болсо көрүңүздөр. Аркаңгурттар тик турат дагы да лапалары. Мына. Светлый аурасы бар экен, өзү. Өзү ушундай кичине мындай симпатиясы жакшы көрүнгөн кочкорлордон кооз алыш керек да, өзү. Сулуу козуларды. Бол, жетелей бер, короо жак көздөп, Бол. Столко байлап ал. Коз кочкорлор чыкты. Мына коз кочкорлор боюнча жакшылап маалымат берейин. Башында эле айтып коеюн, пол афган, энеси афган, атасы арашан кочкор. Атасы арашан кочкор, аябай кулактуу, аябай коңколуу. Эсине чалып сурасаңыздар, WhatsApp'тан атасын таштайт. Неге айтып атам муну? Атасыны. Атасы муну коз аябай атасына окшошуп кетет экен муну. Атасы билсеңиздер, Карла Маркстан жанакы эмени бир кочкорду чыгарганбыз. Эсиңиздерде, кулактуу, горбоносый, анан пол афган ургач козуларды чыгарганбыз, билесиздер, аябай кулактуу козуларды. Ошол козулардын, ургачылардын эркектери. Ошол бир короо. То есть, мына ушул козулар, коңколуу горбоносый козулар, энеси афган, атасы арашан. Молодой деген кочкор. Карла Маркста турат ошол кочкор. Мына.
куйруктары кандай экенин көрүп коюңуздар, Ушуларды 4-өө сатылат. Күздө туулгандар, Кайсы айда туулду эле? Булар ноябрда туулган коюштар, Эркек. Эми Афган, энеси Афган болсо дагы куйруктары көбүнүкү жакшы экен. Муну жана айттым го, аябай атасына окшош экен, коңкосу дагы мына. Бери бурулганда мына чекеде турат го, мына. Кулагы жайылып, коңкосу дагычы. Мунун атасы кичинекей убакта алынганда, ушундай болчу, ушундай убагында алынган. Прям ушуларга аябай окшош болгон, мына муну. Ийин ачылып кеткен. Ийин коңкосу менен кулагы аябай ачылган. Атасынын канында чоң кулак жатат. Чоң гарбанос жатат ошон үчүн. Бааларын кандай коебуз? Секин айланып тосуп кое бери. Кыргын айланып. Бааларга 35-40 немесине карасак, 35-40 миң. Тандамай канча ошондо? Тандамай 40. 40 миң сом, тандамай. 35. Бүң 35тен дейт. Мына көрүңүздөр. Афган кою барларга сунуштайбыз мына. Пол афгандар. Иштетсеңиздер болот. Чарба кою барларга узундук керек дегендерге мына. Белдерин карама, экөөнүн бели узун широктуу. Ушулар бар, пока сатыкка. Но уши расположение. Мына мен айтып аткан. Но светлый нерсе экен. Коңкосу эми чыгат буйруса, кулагы мындай жалбырак кулак. Афгандан түшкөн 4-өтөн куйругу разрез менен. Ушундай кыскасы, Ленскийге келип көрө бересиздер. Ушулар эле сатылабы? Ушулар эле. Болду, ушулар эле сатылат экен, көрө бересиздер. Сал мыноолор арка экөө бойлуу экен, кулак расположениялары жакшы экен, Курдайга примерно 2 километр жетпей болуп калат. Ленский жетекченде болуп калат. Местоположение таштайт, келип көрө бересиз. Же үйдүн дарегин айтат келесиздер,